Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Жакшыбы, жасоттор жакшыбы, бала-чага тынчпы? Кана басыңыздар, кандай көрсөтүңүздөр үчүн иш кылып. Ош шаарындагы Сулайман Тоо мечити УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен капиталдык ремонттон өттү. Бүгүн 28 майда генерал мечиттин оңдоп түзөөдөн кийинки абалы менен таанышып, жараткандын үйүн жаңылоого демөөрчүлүк кылган депутат Алишер Козиевке курулуш иштерине салым кошкон жалпы жааматка ыраазычылык билдирди. Бұл Алланың үйі, ким Алланың үйіне қолы тигізсе, Алланың үйін жақсылап қараса, Алла Тағаланың әрдайым төріктің соғып айтылғандай, осы жерге жардам берген әрбір ұсталарды чоңырақ береміз. Еліміз, мұсылман еліміз, мұсылман халқымыз, Қырғызстан еліміз барлығымыз ақ болайық, бірге болайық. Бәрімізге рахматымды айтамын. Сіздермен кеңірек көп жолықпай қалған үшін кешірім сұраймын. Бірақ көзімнің кірін салып тұрамын әрдайым. Қайсы жерде проблема болып отырса, қайсы жерде қиыншылық болып отырса, қайсы жерде ел үшін біздің жардамымызға мұқтаж болып отырса, көзімнің кірін салып, әрекет қылып жардам Албетте Ош шаарынын борборунда жайгашкан негизги мечиттин оңдолушу мусулман бир туугандарынын баарын кубантты. Реконструкция иштеринде мечиттин ичи сыртынын ар бир бөлүгү жаңыланган. Буга чейин жыгачтан жасалган айнек эшиктери пластика алмашылып, дуал жасалгалары, эмеректери жогорку сапатка өзгөртүлдү. Мына үстү 1300 квадрат болчу. Ушуга батарея койдук үстүнө. Мына полдордагы полный ремонт болду. Муналар жаңыдан жасалды. Мына обой жаңыдан болду, обой бул. А сырты мына эшиктер да алмашылган. Бүт эшиктер алмашылган. Мына кафель сырттары. Сырттары полный кафелдерди жаңыдан асылды. Сиздерге ачып көрсөтүп коеюн мындай. Мына бүт кафелдер жасалды. Капиталдык ремонттон өттү да, бул 2008-жылы башталып, 2012-жылы ашар жолу менен бүткөн экен. Анан бүт по проекту просто мындай өз калагында жасап коюшкан. Биз буга эксиз иштеп чыгып, эксизный проекти менен жасаттык. Бар жогу. Толугу менен капиталдык ремонттон өтүп бүттү. Мына потолоктору надежный потолок. Мурда жөн жыгачтан болчу экен, гипсокордон. Аны алып надежный кылдык. Мындан сырткары мечиттин астына брусчатка басылып, айрым бөлүгүнө асфальт төшөлгөн. Жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында бак-дарактар отургузулуп, жарыктандыруу дагы жолго коюлду. Ошондой эле канализация, жылуулук маселеси көйгөй жаратпай тургандай болуп чечилген. Заманбап кылып оңдоп берди. Аллах разы болсун. Жылуулук маселеси, асфальт маселеси, даараткана маселеси, микрофон маселеси, жашылдандыруу маселеси, бардык маселе бүгүн талапка жооп бере турган абалда. Дагы бир жолу жалпы мамлекетибизге тынчтык болсун, ажабыздын алтын башы аман болсун, ажабыздын колуна кол, бутуна бут болгон, мамлекеттин келечегин ойлогон генерал Камшия Кыдыршаевге Алла разы болсун. Полный капитальный ремонт кылып, толук бардык благоустроительствосын ичи, тысы, дааратканалар менен кошо бүтүргөн экен. Ушу мусулмандар, ушу Оштун жашоочулары бүткүл Ош облусун жашап өтө биз ыраазыбыз. Жараткандын үйү курулган 12 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өтпөй, капиталдык ремонтко муктаж болуп турган. Мындан улам мечиттин жааматы жана шаар тургундары Камчыбек Ташиевке кайрылышкан. Мечитибиз жаңы курулгандагыдай абалга келип отурат. Албетте бул биздин баарыбызды кубандырбай койбойт. Бул мечит дагы эле элге жакшы кызмат кыла берет деген ойдобуз. Бул жерден көптөгөн аалымдар, көптөгөн карлар чыгат. Бул мечиттин артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү айтпашак да баарына маалым. Ош шаарынын мусулмандарынын сыймыгы болгон мечит, шаарыбызды сыймыгы болуп турган мечит. Эми бир аз эскерип, ремонт талап болуп, ушундай болуп калган эле. Ошо чет өлкөдөн келе турган адамдардын алдында бир аз бир кыжаалат болуп турган учурубуз эле. Аллах Таала өзү разы болсун, намаз окуй турган жерибиз яны өзүнүн орнуна келди. Аллах Тааладан бул өлкөлөрүбүзгө узак өмүр, дилиндеги жакшы максаттарды хасыл кылышын сурайбыз. Şu менен бирге бул иштер бардыгы şu жетекчилерибиз, президентибиз туура алып барып аткан саясаты, ички тышкы саясатын туура жолдо кетип атканын көрсөтө турган бир иш. Сулайман Тоо мечити өлкөнүн түштүк аймагындагы эң чоң мечит болуп саналат. Үйү 2012-жылы курулуп, жалпы жер аянты 1 гектарга жакын. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө калада мындан сырткары 130 мечит бар. Асел Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Ош.